بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. Biz murdagı sabaklarda huruful jardı aldık ile uşolardan misaldарын i'rab kılıp beretken bu kitap. Evet? Bu nusxa. Negizi Avamil Birkavi şu kitaplarında жоқ. Bunday i'rabчы. Şu nusxada бар ekan. Tawdih va i'rab деп атады, қарасаңар. Tawdih, tawdih деген ачыктоо, i'rab деген ошол грамматикалык талдоо. Силердин китебиңерде Majmuatun Nahwi деген китепти алган болушуңар керек, э? Ал жакта ушулар жок да. Бул нусхада бар экен. Мейли. Көрүп кете бергиле, пайдаланып. Al-misal va i'rabul amili wal ma'mul deydi. Demek birinci amantu billahi ta'ala deb misalды bergen эле. Эсиңерде ба деген харфы жарга ушул мисал берген болчу. Имам Биркауи анан ушуну не кылат экен? Бул китепте араб кылат экен. Амил маъмулду араб кылат экен. Биринчи мисалды жазат айтып. Ал-мисал аманту биллахи та'ала. Улуу Аллах Таалага иман келтирдим. Аманту биллахи та'ala. العامل قيصل الباء العامل الباء ديت نال الباء عامل болот деп атат. Амил деген эмне эле? Амил деген кандай сөз болчу? Айтыңыздар. Амил, ал-амилу. Тилдик маанисин билишиңер керек. Анан истилахи маанисин билишиңер керек. Ар бир илимде сөздү лугатан, истилахан билишиңер керек. Лугатан, анан истилахан. Жакшы. Иш кылуучу деп айтып атасыз. Ушул лугавый мааниси. Наху илиминде мындай маанини берген туура эмес болуп калат. Эробту пайда кылуучу сөз туура айттыңыз. Мына Мурзаев окучу жакшы. Эробту пайда кылуучу Аданова жакшы. Ушул иш кылуучу деген Султан Махмудова сиз айттыңыз, иш кылуучу деген бул тилдик мааниси. Ал-амилу деген фил лугатил арабияти араб тилинде ма'нал калима ушул ал-амил аллази я'малу ал-амала ушул иш кылуучу деген мааниси. Бирок ал сөздү наху алымдары алышты дагы араб тилинен. Наху деген өзлөрүнүн илиминде иштетип атышканда башка мааниде иштетет, бир тарыраак мааниде иштетет. Арабты пайда кылуучу өзү араб деле иш го. Арабты пайда кылуу деген иш го десе, ооба, бирок тарыраак маанисин алып атат да. Себептен иш кылуу деген мисалы үчүн сиз үй шупурсаңыз иш кылган болосуз, тамак жасаган болсоңуз иш кылган болосуз, кийим сатып алган болсоңуз иш кылган болосуз, үйдү салып атасыз, иш кылган болосуз. Мисал, машинаны жууп атасыз, иш кылган болосуз. Иш кылуучу бул маанан аммун. Көп иштерди ичине камтыйт, көп маанилерди. Ал эми ошол иштердин ичинен арабты пайда кылуу деген бир өзүнчө бир иш да. Наху илими баардык иш кылууну, наху илиминдеги калималар амил болгондо баардык иштерди кылбайт да, бир белгилүү эле ишти кылат да туурабы? Өзгөчө бир белгилүү ишти ал кайсыл араб болчу да. Ошондуктан билип койгула, урматтуу окуучулар. Лугавый маани менен истилахи маанинин айырмасы көбүнчөсү муумун ва хусусун мутлак деп коет. Буну силерге мантык илиминде үйрөтөбүз. Муумун ва хусус мутлак. Мааниси истилахи маани ахас, тарыраак болот. Тарыраак болот. Түшүнүктүү? Лугавый маани аам болот. Көпчүлүк учурда ошол умум ва хусус мутлак. Тамам?
Демек, әл-амил деген сөз маниси эмне дегенде, мынау истилахан манисин айтышыңар керек, лугатан манисин айтышыңар керек. Ошого көнгүлө, а? Жакшы. Әл-амилу әл-ба дейт. Анан әл-маъмул исмул жалалати дейт. Мынау исмул жалала. Анан әл-амалу әл-i'раб мынау жар экен. Демек, мынау жар, мынау касра, бул i'раб экен да. Тамам? Демек, биллахи деп атат эми. I'раб кылат. Шуну жаттайсыңар мынаны, урматтуу окуучулар. Мынаны жаттагыла. Мынанда жаттагыла. Карагыла. Әл-бау амилдин i'рабы. Әл-бау харфу жаррин мабнiyun алал касри. Мына касра болуп турат. Көрдүңөрбү? Ла махалла лаху минал i'раб. I'рабтан анын махалли жок. Махалли жок дегенде же i'раб канча кысым болот эле? Рафа, насып, жар, жазм, ушу төртөөсүнөн да бир махал албайт да, орун албайт. Себебі харфтар мәбни болот эле. Мәбни болгон нерсе орун албайт. Мен Каваидул I'раб деген китепте ушул ла махалла лаху минал i'раб дегенди түшүндүргөм. Ошол жака кайткыла. Ошол китепти күнүнө жарым сааттан болсо дагы, 20 мүнөттөн болсо дагы уксаңар, угуп бүтөсүңөр. Бир айдай угуп бүтсөңөр керек. Тамам? Демек, харфу жаррин түшүнүктүүбү бул? Алба деген харфу жар экен. Анан мабни алал каср. Сөз болсо же муараб болот, өзгөрөт, же мабни болот, өзгөрбөйт. Бул өзгөрбөйт экен. Кайсыл сүйлөмдө көрсөңөр би деп тура берет. Мабни алал каср. Ла махалла лаху минал i'раб. I'рабтан орunu жок. Аллах деген лафзул жалала. Ушул жерде лафзул жалала дебей, i'рабта мынаны айткыла силер. Исмул жалала дегиле. Түшүнүктүү? Лафзул жалала дебей, мына лафз деген сөздің ордуна исм деп айткыла. Анткени лафз деген бул оздон чыккан нерсени лафз деп коет да. Лафзул жалала дегенде тура эмес маани чыгып калат да. Ошондуктан исмул жалала. Аллах деген бул Алла Тааланын аты. Түшүнүктүү? Исмул жалала деп коет. Ал жалала деген өзү негизи улуулук да. Ал жалала деген улуулук. Түшүнүктүү? Ошол улуулукка далалат кылган исм деген мааниде. Улуулукка далалат кылган исм. Андан кийин исмун мажрур дейт. Бул не экен? Исм, анан мажрур. Неге? Алдында харфу жар келип калды. Ва аламату жаррихи ал-касрату az-захира. Мына, көрдүңөрбү? Касра турат. Ошол жар болгондун аламаты дейт. Касра, анан бул касраны захира деп атат. Кээде касра мукаддара болуп калат, кийин мисалдарда көрөсүңөр. Бул жакта касра захира. Так, мен силерден сурайын. Демек, мынау сүйлөмдү аманту биллахи таала деп амил маъмулдун i'рабын айтып берди. Амил маъмул амалды түшүндүрүп берди. Ушул эле амил барбы же башка амил дагы барбы? Айткыла. Бул сүйлөмдө аманту биллахи таала деген сүйлөмдө бир гана алба деген амил болобу же башка амилдер дагы барбы? Башка амил бар. Жакшы. Кайсыл? Аманту. А, Аманту амил эмес. Аманту бул амил эмес.
Так айткыла. Амил кайсыл? Ту деген амил эмес да. Наат мануут жок бул жакта. Феал мади деп айтып атасыз. Туура. Феал мади. Бирок кайсыл ушул? Мына Мурзаева окуучу жакшы айтты. Амана деген. Амил кайсыл экен? Амана деген. Анан ту деген эмне? Маъмул бул. Фаил дайыма маъмул болот, билип койгула. Фаил маъмул болот. Аманту мен деп атабы? Ал эми феал амил болот. Жакшы. Неге буну айтпады? Мисалда мына яроп кылганда ал амилу ал ба деди да буну маъмул деп исмул жалала деди. Эмне үчүн башканы айтпай койду? Башка да амил бар экен го. Ахсанти. Экен тема биздики харф жарлар тууралуу болуп атат. Ошондуктан, туура. А, Биз ушуга көңүл буруп коюшубуз керек да. Мен атайын ушинтип сурап атам, анткени ушинтип эле окуп кете берсек, көбү араңыздарда ушул сүйлөмдө бир эле алба деген харфы жар амил экен, башка амил жок деп ойлоп калышы мүмкүн да. Жок, биз иститрадан башка амилдерди дагы окуп кете берели. Дагы ушул эле же башка дагы бир амил барбы? Аманту биллахи таала деди. Дагы башка амил барбы? Мудоф жок. Жакшы. Ахсанти. Таала деген дагы амил. Анткени бул феалун мади да. Феалун мади. Кайсыл бапта? Таала. Кана бинаны да бушуруп кетеличи. Бул кайсыл баптан? Суласи мужарратпы, мазитпи, рубаи мужарратпы, мазитпи. Кайсыл баптан экенин айтсаңар? Рубаи мужаррат жок, ката. А, Суласи мазит. Ахсанти. Жакшы айттыңыз. Низамова, Шапахатова, жакшы. Суласи мазит. Суласи мазиттен кайсыл бабынан? Жок, туура эмес, фаала эмес. Шапахатова айтты, тафаала экен, Тафаала. Канча харф зияда болду тафаалада? Эки харф зияда болду, Демек, эми бап кайсыл бап экенин билдик. Эми аксам сабадан бул кайсыл? Аксам сабадан кайсыл болот? Туура, накис. Ахсанти. Накис болот. Каяктан билдиңер накис экенин? Жок. Накис деген эмне эле аныктамасын карагыла. Акыркы тамга дебегиле антип. Жок, карагыла. Лам, септегенде негизги тамгалар фа, айн, лам ушуларда эске аласыңар да. Түшүнүктүбү? Мисал үчүн карагыла. Бирөөңөр мына азыр силер айтып атасызбы, акыркы тагада харф иллат. Анда мен айтышым мүмкүн да. Мынал мына ортоңку тамгада да харф иллат турбайбы, алиф. Анда бул ажвоф экен деп айтышым мүмкүн силерге. Мына алифти көрдүңөрбү? Ортоңку тамгада харф иллат турбайбы анда? Бул анда не экен? Ажвоф.
кала дейле, баа дейле деп силерге эътирот берип коем. Ошондуктан силер мындай үстүртөн калиманы карап эле акыркы тамгада харф илля турат, анда накис экен деп антип айтпагыла жөн эле. Силер негизги тамгасынын акыркы ушул лам барабарында турат деп айткыла. Түшүнүктүү? Таала деген негизги тамгаларында ламдын барабарында харф илля турат. Ал эми мына айн менен ламдын ортосунда алиф бар го, ал негизги тамга эмес да. Ал тафаала бабындагы эле алиф зияда болгон. Биз айтканбыз эки тамга зияда болот. Башындагы та, андан кийин фа менен тафаала. Фа менен айнын ортосунда алиф. Ошондуктан ага көңүл бурулбайт. Накис же аксам сабадан экендигинде. Неге көңүл бурасыңар? Негизги тамгалардын барабарына. Ошон үчүн суласи мужарадка кайтсаңар, таала деген бул эмне? Ала деген этиштен. Аланын лам барабарында харф илля турат. Анда тафаала, тафаала. Ошондо лам барабарында эмне турат бул жерде? Ядан алмаштырылган алиф турат да. Демек бул накис экен деп айтасыңар. Ошол баягы мен азыр силерди үйрөтүп атам го. Бул кайсыл баптан? Суласи мужаратпы же мазидпи? Рубай мужаратпы мазидпи? Кайсыл бап? Андан кийин тафаала бабы мисалы ушу эки тамга зияда болду. Аксам сабадан ушул болот деп айтышлык бул сарфи i'раб деп коет ушуну. Не деп коет экен? Сарфи i'раб. Көбү ушуну кылдырбайт да. Сарфи i'рабты кылдырбайт, бинаны окуп бүтөт дагы, кийин наху баягы сүйлөмдөрдө болсо нахуну эле айтып кете берет дагы сарф айтылынбай калат да. Анан окуучунун болсо сарфы ушпай калат. Биз болсо ушуну бир канчанчы бир деңгээлге чейин бышырып келишибиз керек да. Кийин автоматтан болуп калат силерде булчу. Кийин мисалы 1-2 жыл окугандан кийин чоң китептерге барганда калиманы көрүп эле кайсыл баптан экенин, суласийби же рубаийби, мужаратпы, мазидпи кайсыл баптан экенин, анан аксам сабадан кайсы экени автоматически бардыгы чыга баштайт да. Ошого силер дагы кийин ушинтип окуткула, элеби? Өзүңөрдүн окуучуларыңарды ушинтип окутушуңар керек. Тамам. Андан кийин таала деген амил экен. Эмне үчүн таала деген амил? Эмне үчүн деген суроолорго жоопту билсеңер, алима болосуңар. Эмне үчүн таала амил болот? Эмне үчүн? Айткыла, эмне үчүн? Феал болгондугу үчүн. Асанти Туркбаева, жакшы айттыңыз. Феал болгондугу үчүн. Феал домирге амил болот деп андан да тар кылыштын кереги жок. Феал домирге болобу, исм зохирге болобу амил боло берет. Ошон үчүн жоопту эмне үчүн бул амил болду десе, ли аннаху феалун десеңиз бүттү да. Анткени ал феал болгондугу үчүн десеңиз эле бүттү. Ушул жооп болот. Түшүнүктүү? Андан кийин бул өзү ли аннаху феалун, анан ва куллу феалин амилун деген каида бар. Эреже бар. Ва куллу феалин амилун деген. Ушул эки сүйлөмдү кошсоңор, таала деген феал, амил деген натыйжа чыгат. Түшүнүктүү? Ушул натыйжага бизди не алып барды? Эки сүйлөм алып барды. Ли аннаху амилун ва куллу амилин ли аннаху феалун, анткени бул феал биринчи сүйлөм, ва куллу феалин амилун, ар бир феал амил болот экинчи сүйлөм.
Ушу эки сүйлөмдөн кийин натыйжага бардык. Анда таала деген амил экен депчи. Ушул натыйжага алып барышлыкты мантык илими үйрөтөт. Түшүнүктүбү? Ошондуктан мантык илимин окушубуз керек, окушуңар керек. Андагы мантык илиминин да таркиби бар да. Мантыктын да таркиби бар, эробу бар өзүнчөчү. Таркиби деп айтайлы. Көбү мантыкты окуйт дагы таркип кылбайт. Ошондуктан далил түзүштү, ушундай натыйжа чыгарышты билбей калат. Машыктырыш керек да. Бизде көбүнчө ушудан аксайт. Азыр мисалы дүйнөлүк окууда деле сиз медакадемияга тапшырдыңыз. А, окуу эле жөн эле назарий теорияны эле окуп эле бүтүп кетсеңиз, практикаңыз жок болсо, сизден адис чыкпайт. Сиз мисалы хирургка окуп атасыз дагы, бирок бир дагы операцияга катышпадыңыз. Адис чыкпайт кийин. Дароо эле баягы сизге бир операцияларды бербейт. Практика керек дейт туурабы? Ошон үчүн жыл сайын бизде университетте жыл сайын практикага жиберет. Анан аларда болсо дагы окунуп бүткөндөн кийин да практикалар болсо керек. Алардыкы оор да, адамдын ден соолугу, өмүрүнө байланыштуу болуп атпайбы? Бирок биздики акырет го, адамдын дини го. Эмне үчүн биз практика кылбайбыз? Эмне үчүн биз балдарды окутуп аткан окуучуларды практика кылдырбайбыз? А? Ушундай илимдердин практикасы да болот да. Бир гана баягындай мечитке алып барып имам жума хутбасын өткөрүп коюу эле болбойт да. Ошондой. Демек, бул сүйлөмдө канча амил бар экен? Бир амил, эки амил, үч амил экен. Түшүнүктүбү? Мамулдары кайсыл? Нал мамул, та деген, нал мамул, бунун ичинде хуа деген бар, ал мамул. Түшүнүктүбү? Үч амил болсо, ар бир амилдин неси бар болот? Мамулу бар болот да. Анда үч мамул бар экен. Туурабы? А, үч мамул бар болсо, мамул амалсыз боло береби же болбойбу? Ар бир мамулга анткени ал мамул болуп атса амилге. Амил анда бир амалды пайда кылып атат да, арабты. Аны да билишибиз керек да. Кана десе, мынал туунун махаллын фи махалли рафа болуп калды. Эми түшүнүп атасыңарбы? Мынал жерде бааны болсо ла махалла лаху минал i'раб дебедикпи? Ту мабни болсо дагы доммага. Бирок анын махалли бар экен. Рафа деген махал бар. Бунуку болсо Алла исмул жалаланыкы жар деген. Болду, махалдын кереги жок. Анткени захиран турат. Бул жерде мынау хуа деген дамир, ооба мабни, бирок анын махалли рафа. Ошондуктан карагыла. Калима же мабни болот, же му'раб болот. Му'раб болсо дароо махал фи махал деп айтыштын кереги жок болот. Анткени му'раб өзгөрөт да, өзгөрсө дароо эле марфу же мансуб же majrur же majzum деп эле өзгөртө бериш керек. Марфу деген рафа деген өзгөрүү бар экен. Мансуб деген насб деген өзгөрүүсү бар экен. Majrur деген жар деген өзгөрүүсү бар экен. Majzum деген жазым деген өзгөрүү бар экен. Анан рафаттын 5 аламаты, 4 аламаты болот эле. Насбтын 5 аламаты, жардын 3, жазымдын 3. Булардын бардыгын биз каваидул арабта түшүндүрүп бергенбиз. Ошону кайра кайткыла, ошол жакта окугула. Түшүнүктүү? Мабни боло турган болсо эки түрдүү болот. Кээде фи махал болуп калат, кээде ла махал болот да. Түшүнүктүү? Ла махал, мисалы харфтар ла махал болот. Түшүнүктүү? Исимдер мабни болсо, махал фи махал болот. Тамам?
Калганын иншалла кийинчерээк окуйсуңар. Феал кээде махалли бар болуп калат, кээде махал жок болот. Биз аны дагы кабайдул арабта айттык. Так, суроо барбы? Сол сүйлөмдү. Так, экинчи сүйлөм. Тупту мин кулли занбин дейт. Тупту мин кулли занбин. Ал мисал. Тупту мин кулли занбин. Бардык күнөөдөн, ар бир күнөөдөн мен тооба кылдым. Амил кана? Мин деген амил деп атат. Бул мин демек амил экен. Кул деген маамул экен. Нени пайда кылды? Касраны. Жарды пайда кылды дейли, анын жардын белгиси касра. Түшүнүктүүбү? Демек, мин жаттайсыңар мына харфу жар экен. Мына жаттасаңар бардыгына түшө берет ушул эрап. Мин харфу жар мабни аля сукун болгон ягын сукун экен эске алгыла. Ла махалла лаху мин ал эрап. Эраптан анын махалли жок. Кул дейт. Исм мажрур болуп атат. Көрдүңөрбү? Жар болгон исм деген сөз, мажрур деген. Би мин, мына мин менен мажрур болду деп айтып атат. وعلامة جره анын жар болушунун белгиси аль-касрату захира дейт. Аль-касра мына захира көрүнүп турат касра. Жакшы. Башка амил барбы? Демек, мин амил экен, кул маамул экен, амалын билдиңер. Башка амил барбы? Дагы эле. Феалды көрүп калдыкпы? Анда не дейбиз? Амил бар экен. Тупту деген феал. Тупту дагы таба деген феал. Феал мади. Ту деген фаил болот, маамул экен. Амал кайсы? Рафа деген амал. Рафа деген амал бар. Кана десе, мына сөз дома мабни болгондуктан көрүнбөйт. Фи махалла рафа десе. Дагы башка амил барбы? Шудан башка экөөнү таптык бул сөйлөмдө. Ахсанти. Кул деген амил экен. Кул амил экен. Зант деген маамул экен. Мынау касраны жарды пайда кылды. Аламаты касра. Эми айткыла. Ахсанти. Мудоф болгондуктан. Кул деген эмне экен? Амил эмне үчүн? Мудоф болгондуктан. Билип койгула. Мудоф амил болот. Өзүнөн кийинки мудофун илейхини жар кылат. Тамам? Эми мен силерден сурайын. Демек, кул деген эмне экен? Амилби же маамулбу? Башыбыз айланып калды. Устаз. Мин келди дагы буга амал кылып койду. Кул маамул болуп калды. Анан кул замка не болуп калып атат? Амил болуп калып атат. Өзү амилби же маамулбу? Так айтыңыз мага десеңиздер. Кантип жооп беребиз? Же бирөө силерден айтса, мына кулду азыр эле мына маамул деп айттыңар. Эми амил деп айтып атасыңар. Амилби же маамулбу? Так айткыла. Аха, санти. Демек, минге не экен? Ошо кул деген сөздүн өзүн айткыла. Өзүн. Амилби же маамулбу? Бир тараптан амил, бир тараптан маамул дейт. Ахсанти, жакшы. Жакшы жооп. Маамул. Амилби же маамулбу? Бир гана амил болобу, маамул болбойбу? Көрдүңөрбү? А, Маамул болот деп эле турасыңар да. Өзү амил дагы, маамул дагы да. Араңарда туура жооп бергендер болду.
Муну дагы силер мантык илиминде үйрөнөсүңөр, логикада. Азыр айтышыңар мүмкүн да, устаз, амил, мамул экөө бири бирине карама каршы нерсе го. Кантип бир эле сөз, кул деген сөз амил дагы, мамул дагы болуп атат дейсиңер да. Амил дагы, мамул дагы болуп атат десеңер, ошол араңа жооп берди караңар. Минге мамул дейт. Өзүнөн кийинкиге амил болот деди. Ахсанти. Ошондо туура, туура жооп. Бирок бир эле сөз кантип амил, мамул болуп, эки карама каршы нерсе бир нерседе чогулуп атат да. Тамам? Ошону түшүндүрүш керек болот да. Жок, жок. Мындай карасаңар, менин ишкалимди түшүнбөй атасыңар. Ишкалимди. Мына, мисалы үчүн менин телефонум. Акбы же карабы? Ак дагы, кара дагы десеңер, туура эмес да, туурабы? Эки карама каршы нерсени чогултуп койгон болосуңар бир нерседе. Же ак болуш керек, же кара болуш керек. Мынау кул деген сөз дагы же амил болуш керек, же мамул болуш керек. Деп силерге ишкалды берип атат да. Жакшы эле арап кылып келдиңер. Кулду болсо минге мамул кылдыңар. Анан зантка амил кылып койдуңар кулду. Демек кул, мамул, анан амил дагы болот экен деп ойлоп жатат элеңер. Силерге ишкал берип койду. Анда бир нерсени ак дагы, кара дагы дегендей эле болуп калдың го деп айтып атат да. Түшүнүктүү? Ошондой жооп беришиңер керек. Муну ушул негизи ушул мабахистерде, ушул маселелерди мантык илими үйрөтөт да. Ошондуктан карасаңар, мантык илимин ким терең билбесе, имам Газалидин сөзүн айттык го. Ман ла ма'рифата лаху бил мантык ла сиката би илмихи деп айткан сөзү. Ким мантыкты билбесе, анын илимине ишенич жок деп айтып атат да. Ошондуктан мантык өтө терең керек болот. Карагыла, эки карама каршы нерсени мантык илими мынтип жооп берет. Эки карама каршы нерсе бир нерседе, бир учурда бир тараптан болбойт дейт. Бирок эки башка тараптан болсо боло берет деп айтат. Мисалын айта турган болсок, мындай өзү барбы? Бар. Мисалы менин атамдын аты Белек. Менин баламдын аты мисалы Умар. Мен Абдулазиз. Атамынбы же баламынбы? Ата дагы, бала дагымын да. Бирок бир тараптан эмесмин. Ушул эки нерсе менде бир учурда эле чогулуп атат. Атам тараптан мен бала болуп калам. Балам тараптан мен балама ата болуп калам да. Ошондуктан бир зат эки карама каршы нерсе менен сыпатталабы десе, ооба дейт. Бир учурда бир зат сыпатталабы? Ооба. Эгер эки башка жихаттан болсо боло берет дейт да. Ошондой эле кул дагы сөз. Кул деген сөз. Бир учурда бир эле ушул кул амил дагы, мамул дагы болот. Кандайча десе, мин деген харфу жар тараптан мамул болуп калды. Ал эми кул зант деген исим тараптан бул мудоф болуп амил болуп калды. Түшүндүңөрбү? Демек, мамулдугу башка тараптан экен. Амилдиги башка тараптан экен да. Түшүнүктүү? Ошентип биз жооп бере алабыз. Билбей болсо Европта. Мен азыр айткан сөзүмдү түшүндүңөрбү?
Мына сиздин сурооңузду түшүнбөй калдым мен. Жумланын бир бөлүгү болсо, арабта амил болсо да өзгөрөт десе болобу? Түшүнбөдүм сурооңузду. Так берсеңиз сурооңузду. Жакшы. Ооба. Мамулдугу мин жихати мин келип атат. Ал эми амилдиги замп жихаттан келип атат да. Ошондуктан бир тараптан эле мамул амил болгон жок да, эки башка тараптан. Бир жагынан мамул, бир жагынан амил болуп атат. Жакшы. Канчалык силер азыр мен айткан сөзүмдү жакшы түшүнбөшүңөр мүмкүн да. Бирок канчалык мантык илими терең болсо, ошончолук жеңил болот илимдерчи. Ал туура пикир кылууну үйрөтөт да ал илимчи. Туура пикир кылууну үйрөтөт да. Силер ошого баягы устаздын негизи бир кызмат баягындай милдеттеринин ичинен өтө зарыл болгон илимдерге шаукту пайда кылып коюш керек экен да. Шаук, мен айтып аткан сөзүмдөн максат мантыкты жүрөктө бир мантыкка орун бериш керек да. А, Качан шаук, кайсыл бир нерсеге шаук жүрөктө пайда болсо, ага умтулуу пайда болот, ага кызыгуу пайда болот. Түшүнүктүүбү? Көп окуучулар айтып атам го, мантык окугусу келбейт. Ошондуктан түшүнүгү тар болот да, китептерди түшүнгөндө тар түшүнөт да, тар түшүнөт. Анан баягындай этират, сын пикирлер келгенде башын кармап олтуруп калат. Бул жагы кандай болуп калды дейт да. Азыр бул биз нахвун эле сүйлөшүп атабыз. Эртең мисалы акыйда маселелерине келгенде дагы мантыктын орду чоң. Эртең усул маселелерине келгенде ошол Курандан, сүннөттөн өкүмдөрдү алып чыгуу жана аны түшүнүү ушундай деңгээлинде дагы мантыктын орду чоң да. Ошол. Иншалла кийин окуйбуз. Силер ошол биринчи мына манхаж менен кетип атасыңар. Сарфты окуп, нахвуну окуп шашпагыла. А, Окуучунун негизи нерсеси таслим кылыш керек экен да, өзүн устазга тапшырыш керек экен. Ушул устаз мени алима кылат деп тапшырыш керек. Болду, анан кийин бергенин окуп кете бериш керек. Жаттап, убактысына, ар бир нерсенин өз убактысында. Анан мына азыр болсо шифахиядан экзамен болот го, мисалы 20-сында. Эскертип атасыңарбы? Экзамен болгондон кийин дагы шифахияны сабак бергиле деген таклиф болот силерге. Азыр мына бинадан экзамен болду. Жакшы. Биз ошол амсилада бербей калыппыз да. Мейли амсиланы да кийин кылып коебуз. Таклиф кылбаппыз да. Мына азыр авамилди да окуп атасыңар. Бүтүшүңөр менен экзамен тапшырыш менен таклиф кылабыз. Бир сыйра сабак берип чыккыла дейбиз да. Ошентип анан кийин таслим кылып туруп, айтканын кылып кете берсеңер ошол 4-5 жыл. Жакшы деңгээлге жетесиңер дагы. Алхамдулилла. Анан сабак берип отура бериш керек.
Өмүрүңүздүн аягына чейин сабак бериңиз. Ошентип мен ислам динине өзүм салымын кошом деп ишениңиз да. Тамам. Жакшы. Шифахияны биз бүткөнбүз да. Кантип кайталап албай жатасыңар? Устаз негизи сабакты өтөт. Болду, анан бир өткөн анан баягындай өзүңөр кайталашыңар керек, бекемдешиңер керек да. Жакшы. Тупту илаллахи таала. Амсилада жүрөсүңөр. Ооба. Анда кайталагыла. Ошондой илим деген ошондой болот. Убакыт тапкыла. Бирөөңөр бир шерик менен болсо да кайталасыңар. Куфифту анил харам. Жок, тупту илаллах дегенлик, э? Тупту илаллахи таала. Тупту илаллахи таала. Демек, аль-мисал. Аль-мисал. Тупту илаллахи таала. Тоба кылдым улуу Аллах Таалага. Демек, амил иля. Харфу жаррин дейт. Мабнiyun ala sukun. Sukunга мабни. Кана сукун десе, бул жакта сукун турат. Ла махалла лаху минал i'rab. I'рабтан махал жок. Ушул ар бир сүйлөмдү түшүнгүлө. Анан маъмулу эсмул жалала. Бул маъмул болуп атат. Ооба, неме кылгыла? Бири-бириңерге негизги нерсе талиб илимдер, илим талап кылуучулар устазга урматы болуш керек экен. Анан окуп жаткан китебине урматы болуш керек экен. Анан шериктерине урматы болуш керек экен да. Бири-бириңерге урмат кылып, иншалла. Анан бүт сабактар жаздырылган да. Биз жаздырылбай койсок, башка эле. Жаздырылган сабактар бүт даяр да. Болду, ошолорду кайталап чыгыш керек. Чындап эле окуй турган нерсе көп. Алдыга жылыш керек. Биз канча убакыт бердик шифахияны кайталап алсын деп убакыт бердик. Имтиханды дагы кеч кылдык. Ушу кайталап бүтүшсүн депчи. Анан 50 эле сабак. Күнүнө 3 сабактан окуса, мейли 2 сабактан окуса деле канчага жетишет да. Так, бул жерде дагы амил маамулдар ушул эле. Демек, бул жакта таба деген амил бар экен, бул жакта ала да амил. Таба деген бул фаал. Кандай фаал болот? Таба, афал аксам саб'адан. Таба ятубу таубатан. Фаал мади, турам, фаал мади ажваф. Аксам саб'a дегенде мади деп айтпашыңар керек. Аксам саб'a дегенде сахих би, мисал би, ажваф би, нақис би, лафиф би, махмуз бу, мудааф би, ушуларды айтышыңар керек. Түшүнүктүү? Ажваф вави туп тура. Анан ушул 7 кысым баардыгыңарда жат болсун. Эй,
жалкоолонбогула. Жат болуш керек. Өтүлгөн сабактар бүт жат болуш керек да. Кайра кайра кайталай бериш керек. Ачып эч зерикпегиле, зериги көрбөгүлө. Ачып туруп эле кайра кайталап коюш керек. Окуган нерсе жат болуш керек. Ошондо анан кийин устаза болосуңар. Ийгиликтүү. Жети кысым дегенде жат болуп туруш керек да. Анын үчүн кайталаш керек. Анан мындай э, өзү бизге жат болуп калбайт экен да. Куфифту анил харам дейт. Куфифту мааниси муне'ту тыйылдым дейт. Арамдан тыйылдым. Демек ал мисал өткөнбүз бул мисалдын маанилерин ал амил бул жерде ан деген турат. Ан амил экен. Маъмулу ал харам. Амал кайсыл экен? Бул. Жар. Белгиси касра. Мынаны жаттагыла. Ан харфу жаррин дейт. Анды кийин араб кылганыңарда не деп араб кыласыңар? Харфу жаррин. Мисал үчүн устаз сурап калса, а'риб ан. Ан деген харфты араб кылчы, талдачы. Дегенде не деп талдайсыңар? Харфу жар дейсиңер. Мабни аля сукун. Мына жерде сүкүн жок, бул жок. Касра турат го десиңер. Хуррика бил касри илтиқа иссакинейн деп айтып атат. Хуррика. Касра менен аракеттенди эки сүкүндү жолуккан үчүн. Демек мынал ан, анан кийин ал харам. Бул жакта сүкүн турат. Нал сүкүн. Анан бул жерде дагы сүкүн турат. Эки сүкүн турабы? Эки сүкүндү кантип окуйсуңар? Ан деп туруп, анан ал харам деп тез окуш керек болуп атат. Улап биринчи сүкүндү касра кыла бересиңер да. Түшүнүктүү? Демек ошол бул жерде араб кылганда сүкүнгө эле мабни деп эле мынал сүкүндү эле айта бересиңер. Бирок вахуррика бил касри мынтип касра менен аракет берилди эки сүкүндү жолуккан үчүн деп атат. Түшүнүктүү? Ла махалла лаху минал i'rab. Ал харам деген исмун majrur би ан. Бул исм, фиал эмес, харф эмес, исм. Анан majrur, мына, марфу, мансуб эмес. Не менен majrur болду десе, ан менен majrur болуп калды. Ан себептүү. Ва аламату жаррихи ал касрату захира. Анан жар болушлугунун белгиси көрүнүп турган касра дейт. Az-захира деген көрүнүп турган деген сөз. Көрүнүп турган касра менен эле мажрур болуп атат. Түшүнүктүбү? Куфифту анил харам мааниси. Башка амил кайсыл? Мынау куффа деген амил турат. Фәл а фәл мади, фәл мади маалум бу же мажхул бу? Majhul. Тура. Так. Кийинкиси. يجب التوبة على كل مذنب dedi. يجب التوبة على كل مذنب. المثال маанисин айтканбыз. Демек тооба важип болот деп айтканбыз, а? Ар бир күнөөкөргө. Амил кана? Ала. Амил. Өзгөртүп атат бул. Эмнени өзгөртүп атат? Өзүнөн кийинки кул деген сөздү касра кылып салды. Тамам? Кайсыл өзгөрүүнү берди? Жар деген өзгөрүүнү берди. Демек жар деген эмне экен десе өзгөрүү деп айткыла. Түшүнүктүү? Жар деген эмне? Өзгөрүү дегиле. Анан жар деген таппай калат да көбү. Мисалы, мисалы сиз болсо отурасыз, бир башка медресенин же башка бир окуучу менен отурасыз дагы, сизден сурап калды. Рафа деген эмне деп сурап калды сизден. Не деп жооп бересиз? Рафа деген эмне деп аныктама берчи десе.
Рас, рафа дегенде раб дейт, кына көтөрүлүш дейт, замма дейт. А, бүт аныктамалар туура эмес. Бүт аныктамалар туура эмес. Замманы түшүндүрө албай калып атасыздар да. Жок, жок, жок. Атоош жөндөмөсү такыр кошпогула. Кыргыз тилинин эрежелерин араб тилин үйрөтүп атканыңарда такыр кошпогула. Жөн эле мына кыргыз тилинде ушундай го, ушундай деп окшоштуруп кетсеңер түшүндүрүш үчүн. Ал макул. Бирок окуучуңуз өзү кыргыз тилин түшүнбөй аткан болсо, сиз эки нерсени бересиз да башын оорутасыз. Биринчиси, ал арабча терминди түшүнбөй атат. Экинчиси, сиз атоош жөндөмөсү деп туруп кыргыз тилин түшүнбөсө дагы башын оорутасыз да. Эки түшүнмөстүктү берген болосуз. Ошон үчүн бир тилди түшүндүргөндө бир тил менен болбойт. Сиз аны качан түшүндүрөсүз? Атош жөндөмөсү деп. Эгер алдыңызда кыргыз тилчилер отуруп аткан болсо, араб тилин үйрөнүп, ошого айтсаңыз болот аларга. Көрдүңөрбү? Аудиторияга жараша болуп атат да. А сиз талабаларды окутуп атасыз медреседе. Окуучуларыңыз мектепти зорго окуп келет. Кыргыз тилин түшүнүп түшүнбөй келет эрежелерин. Ошого атоош жөндөмөсү деп негизи эле зат атооч ушундай ушундай деп айтышлык болбой калат. Муну мантык илиминде айтабыз, логикада. Бир нерсени аныктама берип атканда, ошол аныкталган нерседен шарттары бар да аныктаманын. Түшүнүктүүрөөк болуш керек дейт. Түшүнүктүү? Сиз өзү рафааты түшүндүргүңүз келип атса, аны түшүнбөй атышса, дагы анан кийин атоош жөндөмөсү деп койсоңуз, дагы түшүнбөй калат да. Аны түшүнбөй атат. Ушуну эки нерсени түшүнбөй атат. Ошого кыргыз тили, мен мурда айткан элем, кыргыз тили менен түшүндүргөндү биз кылбайлы анычы. Анын өзүнүн аудиториясы болот, анан берки адам талабаларга бир аз окшоштуруш үчүн бирок. Анан анысы аз келгенси баардыгы эле эрежелер түшө бербейт бири биринечи. Менден алгыла ушул нерсени. Түшүнүктүү? Абдулазиз устаз ушинтип айткан эле, ушинтип үйрөтөт эле деп алгыла. Көп пайдасы тиет. Ошондуктан негизги силер рафа деген терминди түшүндүргүлө да ошо. Эстилахты түшүндүрүштү үйрөнгүлө. Өзгөрүү болот дейт. Рафа жок. Алла ыраазы болсун, амин. Рафа деген карагыла. Арабун махсус. Ошочо айтканда бир өзгөчө өзгөрүү деп айтышыңар керек. Анын өзгөчө белгилери менен өзгөрө турган өзгөрүү. Эң негизги белгиси домма болот. Андан кийин үч орун басары бар. Демек, рафа деген эмне десе, өзгөчө белгилери, аламаттары бар болгон өзгөрүүнү айтабыз дейсиңер да. Түшүнүктүү? Сөздүн аягынын өзгөрүүсү. Так айтсаңар. Түшүнүктүү? Бул аныктама беришлекти карасаңар, мантык илими бул жака да киришип кетти. Көрдүңөрбү? Мантыкты ошондуктан мына бүт жака кирет да, субханалла ушул илимчи. Ошон үчүн ал-мантыку алатун ли жамиил ал-улум деп имам Лакнауи айткан. Мантык бул бардык илимдерге курал болот деген да. Бардык илимдерге курал болуп калат экен. Керек болот. Тамам. Башка амил, кайсыл амил бар? Яжип деген феал болгондуктан амил болот экен. Бул таубадагы домманы пайда кылды.
Так, анан кийин кул деген дагы биннисбати музнип амил болот экен. Себептегенде музниптеги жарды пайда кылды. Біз мына жердегі домманы пайда кылды дебей, рафааты пайда кылды деп үйрөнгүлөчү. Ушинтип үйрөнөлүчү келгиле. Яжип деген рафааты пайда кылды дегиле. Рафа деген өзгөрүүнү. Андан кийин рафаатын белгиси, аламаты домма болду дегиле. Бул дагы кул деген музнипте жарды пайда кылды деп айткыла. Түшүнүктүүбү? Касраны деп сразу эле касрага өтүп кетпегиле. Жарды пайда кылды, анан жардын аламаты кайсыл десек, касра деп кийин айткыла. Тамам? Ушул жерге чейин сабак болот окшойт, э? Бүт аныктамада мантык илими бар болот, билип коюңуз. Тажвидте деп айтып атасызбы? Ооба. Бүт илимдин аныктамаларында бар болот. Илимдин ичиндеги, бүт илимдин ичиндеги терминдерде мантык бар болот. Аллаху а'лам бис-саваб ва илейхил масир. Суроолоруңар барбы? Болсо берик. Амин. Мынау сіздер Шудуру Захаб деген Катруннада деген китепти буйруса алтасыңар го. Анан Шудуру Захаб. Мынау Шудуру Захаб деген китепке көңүл буркогула. Мен силерге жибердим го. Ошол китеп өтө мыкты китеп. Шудур Az-Захаб депчи. Иншалла ошону окутам мен силерге. Алла кааласа. Өзүңөр көрөсүңөр ал китепти окуганыңардачы. Субханалла деп айтасыңар да. Ошол. Ал китепти окутушуңар керек силер. Тамам? А, Анан өзү атын карасаңар, ал шузур деген шазрах деген сөздүн көптүктүрү. Шазрах деген бир аз нерсени шазра деп коет. Шузуру захаб бир аз нерселер дейт да. Бир аз маселелер аз-захаб алтындай болгон илимден бир аз маселелер деген да китептин өзүч аталышы ушундай болуп калат. Наху илимин захабтай кылып атат, алтындай кылып. Баалуу деп атат да. Шузуру захаб дегенде алтындай болгон илимден бир аз маселелер. Наху илими да алчы. Айт, айтты окшойт эле. Кайсыл китепти алып атканыңарды билгиле, урматтуу окуучулар. Кайсыл китепти алып атканыңарды билбей калбагыла. Эмне тууралуу дегиле. Ошол китепти буйрушуп калсаңар, мына бул жылы жетишип калдыңар. Болсо кийинки жылы окуп каласыңар да. 2027 Алла кааласа. Ошол ушулдурду бүтсөңөр, негизи дээрлик бир 90%, 80% китептерди наху илиминден бүт китептерди окуй ала турган болосуңар өз алдынча. Шузур аз-Захаб деген. Анан ал өзү негизи Ибн Хишам айтат, мен Кур'анды арабын түшүнүш үчүн жаздым бул китепти дейт да. Кур'андын арабын түшүнүш үчүн. Амин. Аллаху а'лам бис-саваб.